аркасында билимди өркөндөтүп анан эки жака бизди таанылтып жатат. Оштуну биздин республиканын масштабында окуу жайлардын арасында эмес, башка мына чөйрөлөрдөн келген командалардын арасында дагы жулунуп чыгышып, мына биздин атыбызды ошол жака көрсөтүп атат. Биздеги Оштуда болгон бардык буга чейинки традициялардын жакшы жагын алып, мына буга чейин дагы ойноп жүрүшкөн. Мына ушулар алып чыгып атат. Силер студенттер эмне каалайбыз? Мен ойлойм, булар менен чектелбейт. Араңарда худулдар бар, жөндөмдүүлөр бар, тапкычтар бар, шайырлар бар. Ошолорду тартат деген ойдобуз. Өзүңөр да аракет кылышыңар керек, барып сунуш берип, оюн көрсөтүп. Ушундай ийгиликтер көп боло берсин. Мындай жакшылыктар баарыбызга ушу шарт түздүн. Окууга, ден соолукка, спортко, ийгиликтерге. Ушу дагы бир жолу куттуктайбыз. Башыңар ушундай ак калпак болду көрүнүп жүрө бергилер. Рахмат. Эми универсал командасынын капитаны Турдубаев Калыбекке сөз беребиз. Деги эле тамашага кандай даярдыктар болду? Бишкек шаарындагы ушул оюн кандай өттү? Кененирээк өзү бир аз сөз берсин. Ассаламу алейкум, ардактуу, урматтуу жалпы студент достор, айымдар, мырзалар. Биз биринчиден терең ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга жана ушундай бизди дайым алакыныңыздарга салып, дайым бизди колдоп, утуп келгенде жакшы сөздөр менен, утулуп келсек дагы жакшы сөздөр менен аракет кылгыла деп ушу ректорубуз баштаган эмгек жамааты Оштунун жалпы эмгек жамааты бар болуңуздар. Силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми оюн тууралуу, башка тууралуу айта турган болсок, биринчи Оштудан баштайын, урматтуу студенттер. Ош технологиялык университети Бул университет али мындай спорт жагынан, маданият жагынан, КВН, тамашоо жагынан эч качан артта жүргөн эмес. Биздин чоң улуулар дагы азыр Ош көрүнүктүү инсандардын бардыгы ушу Оштудан чыккан. Ошондуктан биз дагы терең аракеттер менен ушундай ийгиликтерге жетип отурабыз. Ал эми бул команданын курамы менен дагы тааныштырып өткөзсөк, таанышсыздар өзүңүздөр, бул Садык, Актилек, Тайыр мырзаларды. Ал эми жаңы эки бала кошулуп жүрөт бул бизде бир жылдан бери. Али булар студент болуп окушат. Буйруса биз ал жактагы жетекчилер менен дагы сүйлөшүп келдик. Агайга деле айтып коеюн. Эрбек Турбаев агабыз менен өзү менен сүйлөштүк. Ушул балдар жетектеп дагы бир команда Оштунун атынан тамашоо лигасынын жогору лигасында ойномокчу. Автоунаа факультетинин студенти Сейит жана энергетика факультетинин студенти Жакшылык. Кечээги оюн тууралуу айта турган болсок, биздин оюбуз акырында калыс тартуунун чечими менен айтканда, өзүңүздөр интернетке же телевизордон көргөндө айтасыздар, же көргөндө эле күбө болосуздар, урматтуу студенттер. Эч кандай талашсыз универсал командасы 10-чу юбилей сезондун мыкты командасын алдык. Дагы айта турган нерсе, биз дайым Оштууну жакшы көрөбүз. Ош технологиялык университетине дагы бир рет терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Дайым биз аны алга сүргөнгө аракет кылабыз. Сиздер дагы мына ушундай кылыңыздар деп силерге айтып кетет элек. Анан ушул эң мыкты команда деген дипломду агай сизге эстелик болгон. Бул юбилейлик сезон анча-мынча командаларга буйрук бербейт. Сиздин кабилетиңизде көрсөтүлөт. Рахмат, эң сонун. Ошту дайыма калып айтып өткөндөй эч качан маданият жагынан, спорт жагынан бардык тармактан эч качан бейсиликти бербей келген. Буюрса, эми ушулардын жолун сиздер улайсыздар, сиздер дагы Оштунун намысын коргоңуздар. Сиздер дагы эч качан бербеңиздер биздин намысыбызды. Ал эми силерге кыскача жер айтып өтөлү. Мына ушул тамашоо лигасынын дагы бир мыкты команданы тандап алуу максатында 10 ноябрь күнү Ош улуттук драма театрында биз биринчи курстар арасында КВН өткөзүп атабыз. Баарыңыздар ошол жерге барышыңыздарды чакырабыз. Ал жерде бүтүрүүчүлөргө дагы дипломдор тапшырылат. Баарыңыздар ошол жерде күтөбүз. Ал эми универсал командасына дагы ийгилик каалайбыз. Буюрса, сиздер менен кененирээк дагы маек курмакчыбыз. Баарыңыздарга ийгилик, сабактарыңыздарга бассаңыздар болот.
ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар. Ошту алга.